площадта турабыз, жолдорду жабык, жаңы жылга 1 ай калган. Ушундай сонун кылып козлоп коюштур. Мээрге рахмат дейбиз, бирок деген жери бар туугандар. Мен айтайын дегеним, айт күнү жолдорду жапмак турсун, намаз окутканга дагы уруксат беришкен жок. Бул эми акыйкатка туура келбейт туугандар. Мен өзүм оюмду айттым, мени жаман көрбөңүздөр. Мына 1 ай мурда эле жолдо хотя бы жолду ачып койбоптур да. Жолдор дагы жабык, канчалаган акчалар кирди. Эми ал жагына башым тыкпай эле коеюн, бирок жаныбыз кейип атат да. Неге ушундай өзүбүздүн мусулмандардын, ислам динибиздин улуг майрамын, жылда бир эки жолу келчү майрамын ушундай сонун кылып өткөрбөйбүз дагы. Анан башка эле улуттун, башка диндегилердин майрамын ушундай кылып жолдорду жаап, тревога кылып, ушундай көптөгөн акчаларды сарптап майрамдайбыз. Мен ошого эле жаным кейиди. Катуу айтсам кечирим сурайм туугандар. Сиздердин оюңуздар кандай? Ассаламу алейкум. Туура айттымбы? Туура. Болду.